Бала бойдон калба. Сулайман Рыспаев. 3-бөлүм. Адилет ошентип кайрадан үйүнө барды. Бир күнү дем алышта Кылыч жумушка кеч чыгып, Аслай үйдө кала турган болду. Кылыч эшикте коро жайды карап, тазалап, шыпырып коюуну чечти белем, Адилетти да жанына чакырып алды. Ал Адилетти өзүнө тартып, жакындатып, өз кылын ойлоп жүргөнсүйт. Баягы туулган күнүндө да атайын Бишкектен телефон алдыртып, өз колу менен белек кылган эле, ошону билдирип турат. Анан да телефон кымбат баалуу экенин айтып, жоготпой, сындырбай, жакшы уруунуну үйрөткөн. Мындай телефонду азыр айылдын балдары эмес, чоңдору да чанда көтөрүп атканын айтып, аны менен сүрөт тартып, музыка угуп, атургай эгер интернет болсо, кантип кино көрүүгө болорун көрсөттү. Ошентип бүгүн дагы бирге отуруп, кеңешип, иш кылалы деп чечти да короону тазалашты. Аттардын алдын чыгарып, кыктарды түртмө замбил менен короого төгүштү. Алардын бирге ынтымактуу иштеп жатканын көрүп, Аслай үйгө кирип чыккан сайын кубанып жатты. Бир кезде: "Адилет", — деди Кылыч, — "сен жанагы айтып жүргөн менин атам деген ыр кимдин ыры?" "Билбейм", — деди Адилет. "Кайдан алгансың?" "Китепканадан, сырты жок китеп экен. Ошондон таап алгам, мага абдан жаккан." Адилет Кылыч байкенин ал ыр тууралуу эмне үчүн сураганын ойлоп койбой божурап отурду. "Сен ал ырды жаңы жылдык ёлкада айткан турбайсыңбы, Анан 23-февралда айтыптырсың го. Айтып алып ыйлапсың." "Ооба", — деди бала акырын. "Эми мындан кийин ал ырыңды айтпагын, макулбу?" Кылыч ушул сөздү айтарын айтып алып, Адилетти карабай терс бурулду. Адилет анын бул суроосуна эмне дешин билбей такалды. А эмне үчүн айтпаш керек? Айтса эмне болот экен? Айтса да аны Кылыч байкенин уруксаты менен айтуу керек бекен? Ушундай ой Адилеттен жооп күтүп туруп калгансыды. "А эмне, айтсам болбойбу?" деп сурады Адилет. "Эми сенин башка атаң бар да." Кылычтын бул сөзү Адилетке кылычтай тийгенин сезген жок. "Мен сага атамын да. Эми сенин атаң бар да. Мындан ары мени ата деп айт, макулбу?" Адилет эмне дээрин билбей жер карады. "Мен сага телефон сатып бердим, кышкыга куртка, өтүк сатып бердим, үйгө көмүр алып келдим. Сен жана апаң кышында үшөбөсүн деп. Апаң экөөбүз баш кошуп бир жашап жатабыз. Сен эми менин балам болосуң. Мени ошон үчүн ата деп айткын, макулбу?" Адилет Кылычты дагы бир ирет жалт карап алып, кайрадан көзү жерге тигилди. "Кана", деп демитти Адилетти эгинен бери тартып Кылыч. "Ата дечи, кана, айт." "Менин атам Жакыпбек болчу. Мен Жакыпбек атамды жакшы көрөмүн. Ал өлүп калбадыбы? Мени кимдин баласысың десе, Жакыпбектин баласымын дейм да. Анан кантип Кылычтын баласымын деп айтам деп ойлоп, кайрадан жер карады. Кылыч баланы дагы эле ата деп айт деп күтүп жатты. Ошол маалда Аслайдын үнү чыкты арыдан. "Ай, келгиле, чай ичкиле." "Азыр", — деди да Кылыч ачуусу келе күңк этип өйдө турду. Бөөрү баласы ит болбойт деген ушу да. Үйгө кирип Кылыч чайын бат-бат ичти да ишине кетти. Аслай ойлуу тарткан уулуна улам карап коюп ишин уланта берди. "Эмне болду, балам? Эч жериң ооруган жокпу?" деп сурады бир кезде. "Жок." Баласынын кабагы бүркөлүп келгенин сезип, көрүп, байкап турса да ал үчүн бир оз оңдуу сөз айта албады. Мындай мүнөттөр канча болсо да эч нерсе колунан келбейт. Же баласынын оюн биле албайт, же Кылычка бир нерсе дей албайт. Иши кылса бир гана тилегени Аслай уулун эсен соо жүрсө дегени. Анан акырындап баары жакшы болот деп кыялданат. Жакыпбек өлгөндөн кийин өзүнүн же уулунун бир жери ооруса, эмне кыларынын амалын таппай, оору дегенден дилинде жаа бою качып калгандай. Аслай адамдын денеси гана эмес, жан дүйнөсү да оорурун. Денеси ооруса дары берсе болорун, а жан дүйнө ооруса эмне кылып дарыларын жолун билбейт. Мына ошол баарынан оору экенин ойлонот. Бирок анын дарысын таппай келет. Ошо дарыны издеп, балким ошол ооруну айыктырармын деп Кылычка күйгө тийбеди беле. Бирок ал ооруну айыктыруу оңой эмес экенин Аслай билеби, билбейби? Бала үчүн ата деген жөнөкөй жана улуу бир эле сөздүн күчү кандай болорун, жана андай адамдын ордун басар кандай адам болорун Аслай билеби, билбейби? Ата деген адамды кандай адам алмаштырууга болорун же болбостугун Аслай билеби, билбейби? Билсе, андай адамды уулуна таап бере алабы? Таппаса, таппай турганын же такыр эле табылбай турганын билеби, билбейби? А башка бир адамды башка бир бала кантип ата дейт? Атасы эмес эле бир башка адамды башка бир бала ата дей алабы?
ата дей алса зордук мененби же каалоо мененби? Кантип башка бир адамды бала зордук менен ата дей алат? Деги ата деген адам баланын төрөлүүсүнө гана себепчиси болгон пендеби? Же анын тоодой караны болуп, алыстан караса барааны болуп, жанында турса эркелетери болуп, тегереги толуп, капшыты каланып, төбөсү корголуп, баарын шайгыла турган башкача бир ажайып дүйнө болобу? А күйөөчү? Күйөөнү таап алса болот турбайбы? Деп ойлонуп алапайын таппай тасылай. Эгер мен төрөсөм, баланы да таап алсам болот турбайбы? А балага өз атасы жок болсо аны табууга болбойт экен го. Өздөй мамиле кылса, өгөй ата деле өз атадай жакын болор дегени ката окшобойбу? О турмуш, о дүйнө, мен эмне деген жашоого кабылдым? О Кудай, мени адаштырдыңбы? Мен эмне болуп баратам? Эмне болот эми? Мени эми кандай күнгө кабылтасың, о улуу Кудай? Күндөр өтүп, жаз дагы жакындап келатты. Адилет сабагынан чыккан соң Жантай агай менен күндө шахмат бөлмөсүнө барат. Жантай агай аны жазында болчу райондук мелдешке бар күчүн үрөп даярдап жаткан. Адилеттин райондук мелдеште жеңип чыгарына көзү жеткен агай үчүн азыр мындан артык түйшүк да жыргал да жок эле. Шахматтан бир аз эс алып калганда Адилет телефонун чукулап калат. Бул жерден телефон тартпагандыктан эч ким менен деле сүйлөшүүгө мүмкүн эмес. Анын үстүнө Адилет ким менен сүйлөшмөк? Эгер шаар менен сүйлөшсө, айылдын аягындагы чоң көк дөбөгө чыгыш керек. Аны айылдыктар бител дөбө деп коюшат. Сүрөт тартып ойноп жүргөн Адилеттин телефонун көрүп, Жантай кызыга карап калды. Апам туулган күнүмдө белек кылган, дейди бала сүрөт көрүп алаксып жатып. Кылыч аке белек кылган деп айткысы келбей, ичинен сонун кинолорду да көрсө болот деп айткан. Бирок аны кантип көрөт билбейм. Ошол маалда Жантай ойлоно калды да, жүрү, мен шаардагы балдары менен сүйлөшөйүн деп жаттым эле. Көк дөбөгө чыгып келели деп калды. Адилет токтолбой макул деди да, телефонун ичинен сонун кинолорду көрмөккө агайынын атына учкашып бител дөбөгө кошо кетти. Дөбөдө телефон ал гана эмес, интернет тартат экен. Агай экөөлө биздеп жатышып, телефондун ичинен кино да таап чыгышты. Алар кино көрүп, дөбөнүн суугунда сезишпей кечке чейин отурушту. Айрыкча Адилетке «Мигранттын балдары» деген жаңы кыска фильм жагып калды. Мигрант деген кишиби агай? Кыргызбы же оруспу? Ал кандай киши? Жаман киши го, деп сурады Адилет агайынан. Жантай окуучусунун сөзүн угуп кыт-кыт күлдү да түшүндүрүп берди. Мигрант деп бир жерден экинчи жерге, бир өлкөдөн башка өлкөгө барып иштеп, жашап калган адамдарды айтат. Мисалы, биздин айылдан деле бир канча балдар кыздар Россияга же Казакстанга кетип жатышпайбы? Алар ошол жакта иштеп жашап жүрүшөт да, мына ошолордун мигранттар деп айтат. Алардын балдары кайда калат? Алардын балдары туугандарында калат. Бизде деле ата-энелери Россияда, балдары туугандарынын колунда жүргөндөр канча? Бирөөсүнүн аялы, дагы бирөөнүн күйөөсү Россияда жүрөт. Анан туугандары ушинтип тууганынын балдарын уруп согуп, азап тозокту көрсөтө береби? Балам, адам деген ар түрдүү да. Тууганына жакшылык кылганы бар, кылбаганы бар. Бир тууганын деле уруп сабап, бир тууганынын баласына деле жаман мамиле кылгандар жок эмес. Ишенбесең көрдүңбү, тиги кинодо мына ошондой болгон балдарды туугандары эле кыйнап азаптарга салып жатат. Адилет ойлонуп калды. Менин атам деле мигрант болуп кетип калган болсочу? Кап, менин атам өлбөй эле мигрант болуп Россияга кетип калса эмне болмок эле? Анда өлбөй калмак балким. Ошондо атам келгенче Кылыч байке мени уруп сабамак турбайбы? Фильмдин этегине келгендеги баланын ыйлап ыр айтканы айрыкча жакты. Фильмде бала ырды айтып жатты, ыйлап жатты, ырды айта берди, айтып жатып ыйлай берди. Аны угуп көрүп отуруп, Адилет дагы ыйлай берди. Аягына чейин Жантай агай дагы кызыгып карап отуруп, мигрант баланын монологуна келгенде ал дагы кармана албай, муун жүүнү бошоп кетти. Анан кино бүттү. Ошондо гана болду балам, болду. Жүрү, кеч кирип кетти. Кетели. Атты тарт бере. Ыйлаба, жаман балача. Сен деген Жакыпбектин уулусуң да. Жакыпбек деген кандай жигит болгон? Айылдын мыкты жигити болчу. Сен ошол үчүн болбогон нерселерге бырылдап ыйлабай, күчтүү жигит болушуң керек, уктуңбу? Бул сөз ага кайрат бергендей заматта кыйын токтотуп басыла калды. Анан мурдун шыр тартты да агайынын атына учкашты. Бул күнкү окуя Адилетке абдан жакты. Агай экөө көк дөбөгө барышты, кино көрүштү.
айылдын башынан аягына чейин сүрөткө тартты. Бир гана жаман жери алар жашаган Акташ конушу бул жерден көрүнбөйт экен. Анан кызыгы апрель айынын аягында Жантай агайы Адилетти райондук чоң мелдешке алып бара турган болуп макулдашты. Ушунун баарын кеңешип ачык сүйлөшкөн агайын абдан жакын сезип калды. Кечинде үйгө эң эле көңүлдүү келген Адилет болгон окуяны божурап апасына узак аңгеме кылып айтып берди. Ошол окуядан бир аз күн өткөндө Асылай уулунун райондук мелдешке барабы, барбайбы билейин деп Жантай агай менен жолугуу керектигин Кылычка айтты. Сүйлөшүп келейин, Адилет чын айтып жатабы же эгер жөнөй турган болсо ага эмне даярдык керек? Кайсы күнү жолго чыгышат экен? Азырынча айта элек. Анда барганда эмне? Бараарында билдирет да. Кой, эмитен билип келейин. Канча акча керек? Алдыртадан даярдана жүрөйүн. Кылычка ушинтип айтты да Асылай мектепке кетти. Кылыч анын сөзүнө көнбөй кетип калганына ичи муздай түштү. Менден көрө жанагы тирмийген баласынын көңүлү артык буга. Баласы дегенде өлүп бергиси келет. Эми мынча акча керек районго, белдешке барарына деп келет эмеспи? Акча талаада жаткансып. Мен болбосом кандай оокат кыларын көрөр элем. Аны ойлоп да койбойт. Кылыч ушинтип ойлонуп, ичине кара тааруу айланбай, тырышып дүкөнүндө кала берди. Асылай тээ кыйлада уулун ээрчитип келип калды. Дүкөндү жаап, үчөө тең үйгө жөнөй турган болушту. Адилет, сен Кылыч атаңа учкашып ал, Адилет шык эттире башын чайкады. Аны көрүп Кылыч тетири бурулду да атына камчы басып жөнөй берди. Асылай эмне кыларын билбей ич ачышып атынан түшүп, бөктөрүнчөк жасады. Анан уулун учкаштырып арттан жөнөдү. Ушул күндөн тартып Адилет менен Кылычтын ортосунда болуп келген буга чейинки билинбеген эрегиш бүгүн ачыкка чыгып калгансыды. Демек Адилет Кылычты канткен күнү да ата дебейт окшойт. Жакасы бөлөктү жамаса болбойт деген ушуго. Болбой турган нерсе болбойт тура. Эне байкуш азыр анык сезди. Сезген гана эмес, өз көзү менен көрдү. Анан да Кылыч экөөнүн ортосундагы биринчи таарыныч жүрөгүнө тиккендей сайып калды. Асылай эрдин кырча тиштеп, кылчайып карап койбой кетип бараткан Кылычтын артынан жете барууга атына камчы басты. Адилет үйгө бараары менен тамак ичкен соң эле жатып алды. Эрте жаткан неме бир уктаган соң ойгондо эле кыйлага уйкусу качты. Убакыт канча болгонун биле албады. Анан телефонун караса, түн ой элек экен. Тигилер жаткан бөлмөдөн кобур-собур сөздөр үзүл-кесил угулат. Акырын тыңшаса, бирде апасынын, бирде Кылычтын үнү чыгат. Сыягы экөө урушуп жаткандай. Бир кезде үндөр катуулай баштады. Эмне? Мен ага үйрөтүп жатат дейсиңби? Үйрөтпөсөң үйрөт. Бала дегенде кагып силкеп, какус-кыкыс кылып койсо болот. Эсине келет. Айтканды угуп аткарат дечи эле, сенин балаң ким эле? Эми сенин балаң, менин балам деген өтөбүзбү? Анан эмне кылабыз? Элдин балдары кийбегенди кийгизип жатам. Элдин балдары жебегенди жедирип атам. Элдин балдарына жокту аябай сатып берип атам. Жибибеген сенин балаң. Балаң да сага окшоп, ээрибейт да жибибейт. Эч качан боор бербейт. Эми эмне кылайын ошондой болсо? Бая күнү эркелетип ата деп койчу деп жалдырасам да, бир ирет ата деп айтуусуна барбайт. Ушундай ташбоор экен, а бүгүнчү атка учкашып койбойт. Менден бирдеме жугуп кала тургансып. Анан кантип мен ошого жибейин? Эми сен бир чычкандай балага эрегишпе да. Макул, койдум. Эми мындай, эртең районго, анан облуска, анан республикага чейин барса канча сом дейсиң? Мен мындай ташбоор бала үчүн бир тыйын да бере албайм. Бул сөздөрдүн баарын Адилет угуп жатты. Ал тургай Кылычтын орой сөздөрүнө апасынын солуктап ыйлаганын да ана укту. Бирок туруп бара албады. Ошол боюнча таң атты. Бул бөлмөдө Адилет, өз бөлмөсүндө апасы уйкусуз таң атырышты. Эртеси Адилет сабактан кийин үйгө баргысы келбеди. Үйгө барганда эле Кылыч акеси көзүнүн төбөсү менен карап, ошол үчүн апасын ыйлатарын ойлоду. Анан тайкесин уулу Каниетти ээрчитип дүкөнгө келди да апасына шыбырады. Апа, Кубаныч тайкемдин үйүнө барып келейинчи. Каниет менен шахмат ойноп, тренировка жасашым керек. Муну угуп апасы үнсүз баш ийгеди. Этиятта балам, жыгылып бир жериңди оорутуп алба, макулбу? Убадаңды бересиңби? Ооба. Ушинти да Каниет экөө сүйүнгөн боюнча жүгүрүп кетишти. Тайке жээндери ушундай ынтымактуу, көрүшпөй калышса сагынышып турушат. Мына эми алар каалаганда ойноп жыргашат. Бирок эмне үчүн келгенин ойлоп, Адилеттин ичи эңшерилет. Анысын тайкесине да, тайнесине да айта албайт, жашырат. Апасынын түн ортосунда ыйлаганын, Кылыч байке аны орой сөздөр менен урушканын айтпайт. Бала туруп баарын жашырып, баарын батырат ичине. Ошентип жүргөндө күн жылып, жадырап жаз келди. Адилет менен Жантай агайы районго жөнөй турган болушту. Баягы түндөгү Кылыч акесинин
бир тыйын да бербейм деген сөз эсинде. Аны ойлоду да Адилет Жантай агайынан мынтип сурады: агай, районго андан ары шаарга чейин канча акча керек? А эмне болду? Кубанычтай экемден акча сурайын дегем, апамдын айлыгы айдын аягында тиет да. Жантай ойлоно калды да: түшүндүм. Балам, сен апаңа айт, акчадан кыйналбасын. Баарын мен өзүм төлөйм, уктуңбу? Сенден бир да тыйын кереги жок. Бул сөздү угуп, Адилет эмне дээрин билбей, агайын карап туруп калды. Сен, балам, жакшы ойноп гана берсең болду. Сенин аткарар ишиң ошол гана, түшүндүңбү? Адилет өз иши эмне экенин түшүнгөн болуп башын ийкеди. Сен бул республикадан утуп Японияга дүйнөлүк мелдешке бара турган болуп калсаң, ошондо ойлонобуз. Ага чейин баары менден болот. Бул тууралуу апаңа айтып кой. Көлөкчө кийим кечеңди даярдай берсин. Бүрсүгүнү жолго чыгабыз. Убадалашкан күнү 5 ченде Жантай машинасын айдап дүкөнгө келди. Асылай уулун ээрчитип жүгүрүп чыкты да бек кучактап өпкөлөп коштошуп, анан Жантайга бир канча акча сунду. Мына бул Адилеттин жол киреси, эмнеге керек десеңиздер жетет. Асыл, деди анда Жантай. Адилетке акчанын кереги жок. Баарын мен төлөп алып барып келем. Кандайча, Жантай аке? Ошондой. Уятко? Уяты жок, бул менин жардамым. Аял туталана түштү. Жок агай, менин жардамым кереги жок. Жок агай, мага жардамдын кереги жок. Баланын жол киресин эле. Асыл, деди Жантай, кайрадан токтоо боло калып. Жардамым деп тура эмес айтып алганы үчүн кыжалат болгондой. Белдешке баланы алып барып, кайра алып келүү машык туруучусу катары менин жумушум. Өзүм алып барып атып, анан балага акча төлө деш мен үчүн уят. Ошон үчүн эч нерседен камсанаба. Аман эсен барып, ийгилик менен келсек деген гана тилегим. Буюрса баары жакшы болот деп ойлойм. Адилет бизди уят кылбасына ишенем. Асылай карбаластап эмне кыларын билбей калды. Анан эки колун жайып: силерди Кудайым колдосун, ак жолуңарды ачсын, күтөм балам, аман келгиле. Ошентти да кайра кое тур деп чөнтөгүнөн бир тилим кагаз алып чыгып уулуна сунду. Мында Бишкектеги чоң тайкең советтин дареги жана телефон номери бар. Эгер Кудай буйруп Бишкекке барып калсаңар, чалып үйүнө сөзсүз кайрылгыла, деди. Анан Жантайга бурулуп: агай, байкеме жолуктуруңуз баланы, мен тууралуу сураса жакшы жүрөт деңиз. Башка эч нерсенин аларга кереги жок. Ошентти да уулун алыска зор үмүт менен узатып, көзүнөн ысык жашы кулап, жол боюнда жалгыз кала берди. Жантайлар түн бакырдыгы деп узак жолго кеч бешимде чыгышты. Бел ашып, кең жайык жайлоосун артка калтырып, коңшу айылдан да өтүштү. Теребел жазжыттанып, жайыттар жашыл болуп калыптыр. Жантай машинанын октой тийген жарыгынан карагандуу жайыктын чөп чапчуу кең адырларына көз жүгүртүп баратты. Адилет, деди ал жыландай сойлогон тоо жолунан көзүн айырбай ойлуу бараткан балага карап. Мына, бул кең жайыкты карагандуу жайык деп коет. Бүткүл райондун эли жайдан күзгө чейин ушул жерге келип чөп чабышат. Жантай агайынын чөп чабык тууралуу айткан бул сөзү Адилетти алда кайда жетелеп кетти. Атасына учкашып алып тоонун бетегелүү жашаң чөбүн чапканы барышкан эсине келди. Шагылдуу беттин төмөн жагы карагаттуу экен. Карагаты терме болуп калыптыр. Тоонун чөбү белден буралат. Жакыпбек Акбоз атты карагаттын арасына тушап кое берип, азык кыюлган кол чанашты бадалдын көлөкөсүнө илди. Анан чалгысын кайрап чөп чабууга киришти. Колтугун кере-кере шилтегенде тоонун жумшак чөбү сол-солу болуп артта калып жатты. Адилет атасынын ар кыймылына кызыга карап, атасындай күчтүү жана карулуу эч бир киши жоктой, атасынан башка эч ким мынтип кооз кылып сол таштап чөп чаба албастай элестетти. Улам чекесинин терин арчынып коюп, кайра-кайра жөөктөрдү узуун таштап кызып баратты атасы. Анын мынтип чөп чапканы эч качан бүтпөстөй көрүндү. Бир кезде Жакыпбек чалгысын жөөктүн башына калтырды да Адилетке карады. Чанашты алып келчи, балам. Адилет кол чанашты алып келип, атасы экөө жыты буруксуган чөптүн үстүнө жанашып отурушту. Ал атасынын башына топу кылып кийип алган бет арчысына көз салды. Шахмат сындуу кооз, көк жашыл бет арчысынын төрт бурчун түйүп койсо, топуга окшоп калат экен. Ал Адилетке аябай кызык көрүндү. Жакыпбек макисин алып чыгып, төө куйруктун куурайынан кесип түтүк жасады да, чанаштын оозун кайрый кармап кымыздан жутту. Анан Адилетке берди. Бет арчыңыз сонун топу болуп калат экен, деди Адилет.
кымыздан жуткан соң атасынын башына карап: "Мен дагы кийип көрөйүнбү?" Атасы жылмая карап башындагы топусун уулуна сунду. Адилет аны колуна алганда анда атасынын жагымдуу тери жыттанды. Атасынын терин жыттап алгысы келди. Анан топуну башына кийди да атасына жылмая карады. "Мен качан чөп чапканга үйрөнөм, ата? Эмки жылы сен дагы 1 жашка чоңоюп, чөп чапканга жарап каласың. Анан сага балдардын кичинекей чалгысын сатып берем." "Балдардын да чалгысы болобу?" "Ооба да, балдардын да чалгысы болот." "А сиздики чоң кишилердикиби?" "Ооба, балдарга ылайыктуу 5-чи чалгы деген болот." "А сиздики канчанчы чалгы? Мен чаап көрсөм болобу?" "Меники 9-чу чалгы. Сен аны менен чаба албайсың." Тоонун боз салкын кечи кирди. Көз байланып, батыш менен чыгыштан жыбырап жылдыздар чыга баштады. "Мына бул чоң жылдыздын аты эмне?" деп сурады Адилет. "Мына бул чоң жылдыздын аты эмне?" деп сурады Адилет. "Мына бул чоң жылдыздын аты эмне?" деп сурады Адилет, асмандын батыш тарабындагы балбылдаган жылдызды көрсөтүп. "Аны Тараза жылдыз деп коет. Кечинде ушул жерден чыгат да, таң атканда кайра ушул жактан чыгат. Таңды тосуп кечти узатат. Ошон үчүн аны кыргыздар Тараза жылдыз дешет." Адилет атасына учкашып, ушунчалык өзүн бактылуу сезип баратты. Асмандагы жылдыздарды санайт. Жылдыздар санаган сайын көбөйүп бараткансыйт. Коюуланган караңгылыктан бүлбүлдөп көккө сайылган тоо баштарын карайт. Дүпүйгөн бадалдарды караңгыда ар кандай нерселерге окшоштурат. "Мен сизге табышмак айтайынбы, ата?" деди Адилет. "Айтчы гана." "Талаага тары чачтым. Эмне?" "Жылдыз" деди атасы. "Ай, таап койдуңуз, эми сиз айтыңыз." Атасы ошол эле табышмакты башкача айтты. "Талаага тары чачтым, талпылдап үйгө качтым." "Жылдыз" деди Адилет. "Жок, жылдыз көрүнгөндө талпылдап качмак беле. Анан эмне?" "Ойлон да, талаага жайлоодо таруудай болуп эмне чачылат? Анан эмне үчүн кишилер талпылдап үйгө качат?" Таптым, деди сүйүнүп Адилет аздан соң. "Ал мөндүр. Мөндүр жааганда балдар үйгө качышат да." Экөө узаакка күлүшөт. Жолду ката бата бала ошентип кожурап барат. Караңгыда кулагынан шам көрүнгөн ак боз аттын жумшак басыгы ылдамдап жолду улайт. "Балдар карта ойносо болобу?" деп сурады бир маалда Адилет. "Карта деген балдардын оюну эмес да. Картаны кумарчылар ойношот. Балдар шашки, шахмат ойногону жакшы. Алар балдардын акылын өстүрөт." "Мен шашкини билем. Эми шахматты үйрөтсөңүз?" "Макул, балам." Жакыпбек шахматты анча жакшы ойнобосо да, жүрүштөрүн жакшы билет. Айрыкча шаардагы чоң тайкеси Советбек жакшы ойнойт. Ал келип калган кездерде атасы менен ойногондо ал утуп койчу. Ушуларды ойлонуп келатканда Адилеттин көзүнө асмандын түндүк тарабынан жаркыраган бир нерсе урунду. Ал адегенде булуттардан чогулуп айдай болуп топ-тополок болду да, жаркырап, кудум айдан бетер айлананы жарык кылып баратты. Аздан соң айлана тегерек ак сүттөй болуп тийген сыңары жапжарык болуп калды. Адырдагы жылкылар, жол жээгиндеги боз үйлөр даана көрүнүп артта калып жатты. Алардын алдынан апакай коен чыгып, жолдун астын көздөй жүгүрүп өттү. Атасы: "Чоң атабыздын колдогону коен болуптур. Талаадан коен көрсөңөр тийбегиле. Эгер жолуңардан чыкса ишиңер ийгиликтүү болот" деп кое берели. Адилет аны эстеп койду. Машина белди ашып түшүп, өзөндөгү суунун боюна келип токтоду. "Кичине эс алалы", деди Жантай агайы. Эшикке чыгышса, айланадагы эмели жарык жок, көөдөй караңгылык теребелди басып калыптыр. "Эшик караңгы деп чочуп кеткенсиз Адилет. "Ооба, айды тиги тоо тосуп турбайбы?" "А эмелеги ай кайда кетти?" "Кайсы ай?" Адилет жанагы асманда жаркыраган айды, айлананы сүттөй жапжарык болуп турганын, жолдон аппак коен көргөнүн айтып берди. "Түшүң эмеспи, балам?" деп дагы такташ үчүн сурады Жантай агайы. "Жок, ойго эле келаттым. Сиз байкаган жоксузбу?" "Жок." Анан эми эле сиз машинаны токтоткондо ай жоголуп, асман дагы жер дагы капкараңгы болуп калды." "Мына кызык", деди бир аз оюн токтотуп, чындап эле карбаластап тынчы кетип турган баланы карап Жантай агай. "Сага кадыр түн көрүнгөн го, балам. Жолубуз шыдыр, жолдошубуз кыдыр болот экен. Ийгилик болот экен, балам." Ошентти да бир нерселерди күбүрөнүп, жүзүнө бата тартты. Адилет дагы агайын туурап бата кылды. Жантай токтолбостон машинаны кайра от алдырды да жолго түштү. Кыйладан кийин гана тоого жашынган ай көтөрүлүп, нурун теребелге төктү.
Түн оогон кезде районго кирип барышты. Агайынын келдик дегеннен көзүн ачкан Адилетке райондун борбору чоң шаардай туюлду. Жаркыраган түнкү шамдар, 2 кабат үйлөр, тез-тез ары бери учуп күйгөн машиналар көзүнө сонун көрүндү. Эртеңкиси андан жакшы көрүндү. 2 кабат чоң гимназияга келишти. Айылдын кичинекей мектеби биякта калсын, райондун 2 кабат гимназиясынын окуучулары кумурсканын уюгундай быжырайт. Мелдеш түшкө жакын гимназиянын чоң залында башталды. Райондун мектептеринен келген командалар ат салуушуга киришти. Жантай болсо жалгыз гана Адилетти алып келген. Биринен сала экинчи оюндар жүрүп жатты. «Адилет», — деди Жантай агайы аны оюнга киргизип жатып. «Адилет, эч качан оюнчу баланы караба. Шахмат доскасынан көзүңдү алба. Өз фигураларыңды гана иреттүү карма. Анан каршылашыңдын эмне кылам деп жатканын алдын ала туюуга аракет кыл. Жөнө анда. Кудайым өзү колдосун. Атаңдын арбагы күч кубат берсин сага». Адилетке агайынын акыркы сөзү угулганда кекиртеги буулуп көзү жашылдана түштү. Анан агайы кучактап өпкөндө кайра эсине келе түштү да оюн бөлмөсүнө кирди. Мелдеш кечке чейин уланды. Адегенде тандоо турунда Адилет бирин койбой утуп чыкты. Андан кийинки турда бирөө менен тең чыкты да калган оңой эле утуп таштады. Кечке маал финал болду. Андан да Адилет алга озуп, райондун биринчилигине чыкты. Кубангандан Адилет эмес, Жантай агай да көзүнөн жаш ала сүйүнүп, өзү даярдаган чемпионун так көтөрүп элге көрсөттү. Эртеси облуска жөнөштү. Жалал Абад шаарын көргөндө Адилет асманга көкөлөп, өзүн таптакыр башкача дүйнөгө келгенде элестетти. Көңүлү көкөлөп учуп, азыр эле Мелдеш башталса, баарын утуп Бишкек шаарына жөнөчүдү элестеди. Айткандай эле болду. Эртеси областтын эң мыкты шахматчысы, чемпион Жакыпбек уулу Адилет деп алтын диплом алды да Бишкек шаарына республикалык чемпионатка жолдомо алды. Узак жолдо учкан куштай жылжып машина баратты. Рулда айылдык карыя мугалим Жантай, а жанында алды жагы алтын болуп нурданган, көкүлү алтындай сары, маңдайы жазы, таноолору бүлк-бүлк эте дем тартып, жүзүндө бакыт таалай ойногон бир татынакай, буудай жүзү торсойгон бала көбөшүп уктап баратты. Адилет, о чемпион жигит ойгон, о мурдуң дурайын Жээнтай десе. Ушунча узак жолдо мемире уктап келген экен. Адилет Совет тайкесинин үйүнө келгенде гана ойгонду. Көзүн ачса да уйкусу ачылбай, тайкесинин мойнун кучактаган боюнча жерге түштү. Айланасынын карасы асман тиреген үйлөр. Бишкек деген ушул турбайбы деген ой менен бийик үйдү бир карады да башы айланып окушуп жиберди. Бишкек шаары Адилетти жакшы маанайда тосуп алгандай болду. Эртеси спорт ордосунда республикалык мелдеш башталды. Тайкеси Совет ишинен атайын уруксат алып, кичинекей жээнин спорт ордосуна өзү узатып келди. Мелдеш башталып, аяктаганга чейин чоң үмүт менен залдан кеткен жок. Адилет улам алдыга келген оюнчуну утуп, улам алдыга жылып баратты. Акырында финалга жетти. Финалдык оюн эртеси боло турган болду. Чоң үмүт менен баары Жантай агайы болуп тайкесинин үйүнө келишти. Эртеси чоң кармаш кайрадан башталды. Адилет жолдон суукка урунуп калганбы, же кечетен берки оюндун чыналган күүсүнөн уламбы, бүгүн сыркоолоп калыптыр. Эти сыгансып, башы салмактанып турса да, ошол боюнча Мелдешке барды. Анан дагы Жантай агайы баягы райондук Мелдешке кирип бараткандагы сөзүн айтып залга узатты. Адилет, дагы эсиңде болсун. Эч качан оюнчу баланы караба. Шахмат доскасынан көзүңдү алба. Өз фигураларыңды гана ойло. Анан каршылашыңдын эмне кылам деп жатканын алдын ала туюуга аракет кыл. Кеттик анда. Кудай колдосун сени. Атаңдын арбагы күч кубат берсин сага. Ушуну айтты да кучактап бетинен сүйдү. Адилет ошол сөздөргө кыйла чыйрала түштү. Көзү умаштай ачылып, жылмая залга кирип кетти. Бала да сыркоолоп турганы менен иши жок. Совет тайкеси менен агайы чет жактагы эл отурчу катардан орун алышты. Мелдеш узакка созулду. Адилет Бишкек шаарынын номер 100 гимназиясынын гроссмейстеринин 2-1 эсебинде утуп алды. Мына жеңиш. Бишкек шаарынын эң мыкты деген гроссмейстери тээ айылдан келген окуучуга жол берди. Чоң салтанат менен Жакыпбек уулу Адилетке дүйнөлүк жаштар арасындагы шахмат мелдешине жолдомо берилди.